Ыр бий менен коштолгон жаңы жылдык жомок балаты майрамына чакырылган балдардын маанайын көтөрүп купулуна толду. Жаңы жылдын алдында атайын турмуштук оор кырдаалда турган балдар үчүн өткөрүлгөн мэриянын балаты салтанаты Борбор калаанын башчысынын катышуусу менен биргеликте өзгөчө шаңга бөлөндү. Бишкек шаарынын мэри балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, аларга чын ден соолук, окууларына ийгиликтерди каалады. Жакшы окуу. Ата-энелердин укулары. Биз болсо аракетибиздин баарын силерге бакубат жашоо түзүү максатында көптөгөн иштерди жүргүзөбүз. Жаңы жылдын алдында балдардын көңүлүн көтөрүү үчүн уюштурулган балаты майрамына аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн, интернационалист жоокерлердин балдары, ата-энеси жок жана жарым жетим бөбөктөр, 12 адыстештирилген мектепке чейинки мекемелердин, 3 көмөкчү мектептин тарбиялануучулары, турмуштук оор кырдаалда турган балдар үчүн 2 реабилитациялык борбордон жана 28 өкмөттүк эмес уюмдардан майыптыгы бар балдар болуп жалпы 1000 бала катышты. Сегодня елка мэра. Бүгүн Бишкек шаарынын мэринин биринчи балаты майрамы белгиленүүдө. Буга майыптыгы бар турмуштук оор кырдаалда турган жана башка атайын мектеп, борборлордогу балдар чакырылды. Жалпы 1000 баланын катышуусунда өтүп жаткан балаты майрамында мэрдин бюджетинен бөлүнгөн каражатка балдарга таттуу белектер тапшырылат. Жалпысынан Бишкекте шаардык жана административдик райондор боюнча социалдык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан жалпы 11836 балага жаңы жылдык белектер тапшырылат. Мен балам ден соолугуна байланыштуу биз аябай кеч басканбыз, кеч сүйлөдүк. Азыр балам 8,5 жашта болсо, биз 4,5 жашта бастык, 4,5 жаштан баштап сүйлөп баштадык. Азыр чын айтсам, мындай ар бир нерсеге кызыкчылыгы даана бар деп айта албайм, бирок жаңы басып жаңы сүйлөгөндүктөн ар бир нерсеге ой жүгүртүүсүн өздөштүрүп, сүйлөгөнгө өздөштүрүп билдирбегени менен балдар эң сезимтал болушат да. Ошон үчүн биринчи очередь ушу балдарга биз көбүрөөк мамиле кылганга аракет кылабыз да. Балдарын кадимкидей эле педагогикалык, психологиялык жардамдарды беребиз. Аларды кадимкидей сабак берип, аларды башка эле бир ошол көйгөйлөрүн унутуш үчүн башка эле бир чөйрөгө алып барууга аракет кылабыз да, мындайча айткандачы. Ушундай сөзсүз биз ушундай иш-чаралар болгондо балдарды калтырбаганга аракет кылып алып келип турабыз. Ал эми кечедеги ырчы бийчилер Аяз ата, Аяз кыздын өзгөчө номерлерди аткарганы балдардын көңүлүн көтөрсө, иш-чара балдардын кол чабуулары менен коштолду. Концерттик программадан соң бөбөктөргө жаңы жылдык таттуу белектер тапшырылды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.